Окумуштуу Карбоз Дыйкановдун кыргыз ысымдары боюнча колдонмо кыргыз тилинин программасы, тилдин фонетикасы менен лексикасы, кыргыз тилиндеги үндүүлөр сыяктуу бир катар колдонмолору Алгул Осмонов атындагы улуттук китепканага тапшырылды. Атайын уюштурулган көргөзмөдө китептери, газеталык макалалар, фото документтер, көрүнүктүү окумуштуулардын эмгектери коюлган. Кыргызстандагы 20-кылымдын көрүнүктүү тилчиси Карбоз Дыйканов 1922 жылы Пишпекте төрөлгөн. Талыкпаган эмгегинин арты менен филология илимдеринин кандидаты, профессор, билим берүүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, СССРдин Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы, 2 орден 9 медаль менен сыйланган. Ал 50 жылдан ашык илимий педагогикалык жолунда кыргыз тилинин ар кандай маселелерден байланыштуу 300 басма табактан ашык 50гө жакын китебин чыгарган. Кандай бир баягы тескери пикирлер болбосун, баарынан кабыл алуу менен бирок өз жолунан тайган жок да. Бул чыныгы окумушту кандай болуш керек экендигин, чыныгы окумушту өзүнүн позициясына тайбас керек экендигин, өзүнүн чындыгы болуш керек экендигин жана түбөлүк изденине жүрүш керек экендигин биздин муунга эскертип өттү да.